Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы тарабынан даярдалган апталык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жаңылыктар менен тааныштырган мен Кутман Маматемин уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетине Түштүк Кореянын Сеул шаарындагы Vision K компаниясынын президенти Джоул Жонгвон баш болгон бир катар өкүлдөр келип кетишкен. Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгынын күнүнө карата сарамжалдуулукту билүү, финансылык көз карандысыздыктын негизи деген темада студенттер арасында эссе жазуу сынагы уюштурулду. Университетте экосистеманын абалын аныктоо, заманбап аппараттардын жардамын кабыл алуу боюнча эл аралык долбоордун алкагында илимий конференция болуп өттү. Окуу жайдын жеңил өнөр жай технологиясы кафедранын жалпы жамааты тарабынан тайпалар арасында кийимдердин дизайны боюнча студенттердин эмгектери элдин сынына коюлду. Технологиялык колледждин информатика программалоо жана байланыш кафедрасы тарабынан 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата тегерек стол болуп өттү. 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына жана кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына арналган илимий конференция болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биздин окуу жайга Түштүк Кореянын Сеул шаарындагы Vision K компаниясынын президенти Джон Жонгвон баш болгон бир катар өкүлдөр келип кетишти. Биздин университетке мындан бир нече жыл мурун эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык студенттерге корей тилин үйрөтүү жана маданиятын үйрөтүү максатында атайын Корей борбору ачылган. Ошондой эле эки өлкөнүн студенттерин тажрыйба алмашууга жана билимдерин өркүндөтүүгө шарт түзүлгөн. Бул борбордун жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүнүн алкагында Корея мамлекетинин өкүлдөр атайын иш сапар менен келишип, анын ишмердүүлүгү жана университеттин материалдык техникалык базасы менен кеңири таанышып чыгышты. Алгач университеттин жетекчилиги менен жолугушуу болуп, мында эки тараптуу кызматташуунун алкагында бир нече маселелер талкууланды. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн катарын толуктаган Түштүк Корея мамлекети биздин өлкө менен ар тараптуу тыгыз байланышып келет. Анын натыйжасында эки тараптуу кызматташуу билим деңгээлин жогорулатууга дагы багытталган. Келген өкүлдөр борбордо билим алып жатышкан окуучуларга, студенттерге жана бардык корей тилин үйрөтүүчүлөргө ийгилик каалашты. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгына карата университетибиздин финансы жана кредит кафедрасы сарамжалдуулукту билүү, финансылык көз карандысыздыктын негизи деген темада студенттер арасында эссе жазуу сынагы болуп өттү. Финансы жана кредит кафедрасы Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында экономика багыты боюнча финансы жана банк чөйрөсүнө мамлекеттик менчиктеги мекеме ишканаларга, салык жана каржы органдарына, менчиктин түрүнө карабастан банктык эмес финансылык кредиттик уюмдарга кадрларды даярдап келе жатат. Кафедранын бүтүрүүчүлөр окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин төмөндөгүдөй кесиптик компетенцияларга ээ болушат. Заманба финансы жана кредит тармактарында кызматтарды көрсөтүү жана продуктыларды иштеп чыгууда чарба жүргүзүүчү субъектилерге кесиптик милдеттерин аткарууда жөндөмдүүлүгүн арттырат. Мамлекеттик жана башка органдардын кызматтык иштерин, өкмөттүк ыйгарым укуктарын жана финансы, акча кредиттик мамилелерин аткарууда жөндөм артат. Стратегиялык, жылдык жана болжолдуу бюджеттик пландарды иштеп чыгууда, маалыматтык аналитикалык камсыздоону даярдоодо жөндөмдүүлүк артат. Мониторингти жүргүзүүнү, талдоону жана көзөмөлдүн аткарылышын ишке ашырат. Бул финансылык сабаттуулук менимче ар бирибизге керек да. Мен бир ата-энеге экономика боюнча сөзсөз айттым. Ар бир адам азыр экономист болуш керек. Себеби дегенде мына буюрса окууну бүтөсүздө мындай алганда өзүнүн үй бүлөнүн өзүнүн экономикасы бар. Өзүнүн финансы бар, экономикасы бар. Аны акча жагуу жакшынакай сарамжалдуу пайдалансак, биздин өзүбүзгө да пайда. Туурабы? Ошондуктан biz üniversitede buna bibliotekanın birinci etajında zalda hazır finanslık sabatlılık boyunca atayın borbor açıldı. Bronzun borboru ve atayın borbor açıldı. Ben öyle o borbor daha sizlerge jardam berdi. Ben onu oşup konks uyuşturup atkan bu öte жақсы нерсе. Себебинде ар бир студентте кызыгуу болуш керек. 2018 жылдын 19 мартындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн калктын каржылык сабатын жогорулатуу боюнча программасы кабыл алынган. Бул багытта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы эл аралык уюм менен биргеликте коомдун көңүлүн буруп, калкка кайрылуу иретинде финансылык сабаттуулукту жаштарга жана балдарга жеткирүү максаты коюлган. Бул багыт Ош технологиялык университетинин финансы жана кредит кафедрасы Халык банк Кыргызстан ачык акционердик коому менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы күнүнө карата сарамжалдуулукту билүү, финансылык көз карандысыздыктын негизи деген темада студенттер арасында эссе жазуу сынагы уюштурулду.
Конкурстун негизги максаты жаштардын каржылык сабаттуулук деңгээлин көтөрүү. Алардын көңүлүн акчаны башкарууга багыттап, өздөрүнүн келечеги үчүн каржылык план иштеп чыгууга үйрөтүү болуп саналат. Бул конкурсубуздун негизги максаты ушул студенттердин арасында финансылык сабаттуулукту өрчүтүү жана ушул акчаны кандай сарамжалдуу пайдалануу боюнча өздөрүнүн ойлорун эссе катарында жазып өткөрүшкөн. Бүгүн ошол конкурсубузду жыйынтыктап, жеңүүчүлөргө өзүбүздүн белектерибизди тапшырып, өзүбүздүн ушул жыйынтык конкурсту жыйынтык өткөзүп турабыз. Ошондуктан студенттерге, жеңүүчүлөргө абдан чоң ийгиликтерди каалаймын. Окууларында ийгиликтер болсун, ден соолуктары чың болсун. Бизге көмөк көрсөткөн ага эжекелерибизге ушул Халык банк Кыргызстан банкынын атынан абдан чоң ыраазычылык билдирем. Жалпы Ош технологиялык университетинин жалпы жамаатына чоң ыраазычылык, ректор агайыбызга өзгөчө абдан чоң ыраазычылык билдирем. Бул жакшы саамалыктуулай эле кафедранын жалпы жамааты студенттер менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгында болушуп, финансылык сабаттуулук сабактары деген теманын алкагында банк кызматкерлерине атайын сабак алышты. Ошондой эле Халык банк Кыргызстан ачык акционердик коом ишмердүүлүгү менен кеңири таанышып келишти. Бул акча жумалыгында биз элдерге ошол финансылык сабаттуулукту жогорулатуу программасынын алкагында иш жүрөт. Быйыл негизги өзгөчөлүгү ушул акча жумалыгын сиздерге окшогон жаштар менен өткөрөлү деген идея чыгып, ошонун негизинде ушул жумалыкты только ушул жаштар, мектеп окуучулары менен өткөрүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мына 19-жыл президенттин жарлыгы чыккан айыл аймактар өнүктүрүү санариптештирүү депчи. Биз ушул финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча Улуттук банктын программасы бар. Ошол программада быйылкы 19-жылды биз Ош шаары менен чектелбестен азыр райондордо дагы план түзүп, ошого жараша иш-чара жүргүзөбүз. Студенттердин арасында жүргүзүлгөн сынак өз кезегинде аягына чыгып, финансылык сабаттуулук жана акча жөнүндөгү эң мыкты жазылган дил баяндардын ээлери аныкталды. Аларга Халык банк тарабынан жана университет тарабынан баалуу белектер менен бирге дипломдор тапшырылды. Турдукулов Нурсултан, Ош технологиялык университети мындан 15 жыл мурун билим берүүнүн эл аралык стандартына өтүүнүн алгачкы баскычтарын өтүп баштаган. Убакыттын өтүшү менен биздин окуу жай эл аралык билим берүүнүн жогорку деңгээлине чыга алды. Бул багытта ар кандай эл аралык долбоорлор менен иш алып барууда. Бүгүнкү күндө көптөгөн илим жаатында бир топ аткарылган иштердин ээси болуп калды. Алардын бири экосистеманын абалын билүүдө заманбап аппараттардын жардамы менен кабыл алуу боюнча илимий конференция өткөрүлүп, бул иш-чарага Европа мамлекетинин атайын өкүлдөр келип катышты. Ал эми ошол аткарылып жаткан илимий иштин негизи болуп Акбура дарыясы алынган. Экосистема экологиянын негизги функционалдык бирдиги болуп саналат. Бул терминди 1935 жылы англиялык окумуштуу Тенсли сунуштаган. Бул термин менен белгилүү биотопто жашаган организмдер топтомун белгилеген. Экосистема организмдердин жана чөйрө шарттарынын өз ара аракеттенишүүсүнүн жыйындысы. Экосистеманын жандуу организмдери бири-бири менен зат жана энергия алмашуу менен өз ара аракеттенишип турушат. Пилоттуу летательный аппараттарды билесиздер, бирөөдө ар түрдүү максатта колдонуп жатат. Бирок мен ойлойм, дүйнө элдери бардыгы аны ушул тынчтык максатта колдонгонун каалашат. Ошол колдонулардын бүгүн дагы бир мисалы, ошол пилоттуу летательный аппараттарды ошол экосистеманы мониторинг кылганга, ошол мониторингдин негизинде кандай биз чечим чыгарабыз, кандай иш аракеттер жасайбыз, ошол багытта бүгүн конференция болуп өтөт. Мен ушул конференция өтө актуалдуу темага байланышкан. Тем более ушул мониторинг экосистема деген мына биздин Акбура дарыясынын мисалында болмокчу да. Ошондуктан мен бүгүнкү конференцияга ийгилик каалайм. Бүгүнкү конференцияда мен ойлойм, ишенем, сиздер жаңы жакшы маалыматтарды бүгүн да угасыздар. Чейрек кылымга жакын убакыттан бери биздин окуу жай жеңил өнөр жай багытындагы жогорку квалификациялуу мыкты адистерди даярдап келет. Замандын эң көп талап кылынып жаткан адистигинде билим алып жаткан биздин студенттер заманбап жана этно стилдеги өздөрү жараткан кийимдери менен эл алдына чыгышты.
Кыргызстандын жеңил өнөр жайын негизин түзгөн тигүүчүлүк тармак тез ылдамдыкта өнүгүп, жылдан жылга өсүү темпин көрсөтүүдө. Жыл сайын тигүү ишканаларынан өндүрүлгөн 63 миллион доллар өлчөмүндө товар экспорттолот. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда кеминде 941 тигүү ишканалары бар. Өлкө боюнча 158 миңден ашуун адам тигүү тармагында эмгектенет. Бул көрсөткүчтөр биздин өлкөдө жеңил өнөр жай тармагынын өнүгүүсүнөн кабар берет. Ал эми биздин окуу жай көп жылдан бери тигүү жана жаратуу тармагындагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келет. Университеттин жеңил өнөр жай кафедрасын бүтүрүүчүлөрү өз адистиктери менен жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн эмгек жолдорун ийгиликтүү улантышууда. Мугалимдер үчүн, өзгөчө студенттер үчүн мындай нерселер чоң стимул болуп эсептелет. Ушул жерде студент өзүнүн ким экендигин аныгыраак көрсөтө алат, башкаларга өзүн тааныта алат. Келечекте өзү жөн эле бир катардагы инсан эмес, жакшы колунан иш келген, сөз өткөн, бирдемеге жетише ала тургандыгын далилдей турган цена болуп эсептелет. Бүгүнкү конкурсту баалоо үчүн дагы жакшы жюрилер тандалыптыр. Ойлойм, ушул жюрилер бизге эң алдыңкы коллекцияларды аныктап, келечектеги жакшы модель боло турган, дизайнер боло турган кыздарыбызды, жигиттерди аныктап берет дейм. Ийгиликтерди каалайм, тынччылык болсун. Бул жылы дагы салтка айлангандай студенттердин тигүү жана жаратуучу чеберчилигин баалоо максатында Атайын жеңил өнөр жай кафедрасы тарабынан сынак өткөрүлдү. Конкурс жарыялангандан бери студенттерибиз аябай көп эмгектеништи. Өздөрүнүн идеяларын жаңы коллекцияда чагылдыруу менен бирге коллекцияны түзгөн кийимдердин эскизин жаратып, ага тиешелүү материалдарды тандап, сатып алып, бычып, тигип дегендей. Мына ошол көптөгөн эмгектердин жыйынтыгы бүгүн сиздердин назарыңыздарга тартууламакчы болуп турат. Бул таланттуу студенттерибизден биздин келечекте үмүтүбүз чоң. Буюрса Кыргызстандын белгилүү дизайнерлеринин катарын толуктаган мыкты адистер болуп чыгарына биз бекем ишенебиз. Биздин мамлекетте өндүрүлгөн товарлар Кыргызстандын базарларынын дээрлик бардыгында бар. Өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын кеминде 90%га жакыны мурдагы Советтер Союзу, азыркы КМШ өлкөлөрүнө жөнөтүлөт. Адистер белгилешкендей, Кыргызстанда өндүрүлгөн кийим-кечектердин сапаттуу жана баасынын арзан болушу бул тармактын чет өлкөлөргө тез жайылышына себеп болууда. Андан сырткары кийимдердин табитке жараша жарашыктуу кооз тигилиши дагы негизги орунда турат. Бүгүнкү студенттер арасында өткөрүлүп жаткан кийимдердин дизайны боюнча сынак студенттерге чыгармачылык таланттарын баалоо максатында абдан чоң стимул берет. Анткени алар келечекте биздин өлкөнүн атын чыгара турган мыкты дизайнерлер жана тигүүчүлөр. Дүйнөдө сулуу эмес адамдын өзү жок. Болгон ички дүйнөсүн өзү сулуулап турган болсо, сырткы келбетин чеберлер жараткан кооз, моодалуу кийимдер сулуулап турат. Биздин кыздардын колдорунан адамдардын ар түрдүү кырдаалдарда кийүүчү кийимдеринен тартып кыргыз элинин этнос стилине чейинки кооз тигилген кийимдер коллекциясы көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Технологиялык колледждин информатика программалоо жана байланыштар кафедрасы тарабынан 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата санариптештирүү бүгүнкү күндүн келечеги аттуу тегерек стол болуп өттү. Тегерек столду өткөрүүнүн негизги максаты студенттерге азыркы күндөгү заманбап технологиялардын коомдогу орду жана аларды колдонуу менен биз кандай мүмкүнчүлүктөргө жетишерибиз туурасында толук маалымат берүү болуп саналат. Санариптештирүү аракетинин 3 приоритеттүү багыты бекитилип, анын бири компоненттүү адистер менен камсыз кылуу, атамекендик компаниялардын ишин майнабын арттыруу, атааңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөрүү белгиленген. Келечектеги жаш адистерди өз кесибин сүйүүгө, келечектеги адистиги боюнча түшүнүктүү кеңири алуусуна, санариптештирүү боюнча аткарылып жаткан иш-чаралар боюнча кабардар кылуу максатында ишке ашырылган. Иш-чарага студенттерге маалыматтарды жогорку деңгээлде жеткирүү максатында ар кандай ишканалардан жана компаниялардан чакырылгандар катышты. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган.
Ал эми бүгүнкү илимий конференция 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы жана кыргыз тилинин мамлекеттик тил статусун алгандыгынын 30 жылдыгына арналды. Мамлекеттик тил мамлекеттик иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окуттоону жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу. Кыргыз ССРнын Жогорку Совети 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланбанда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган. Кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алуу менен Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын тилдеринин өнүгүшүнө кам көрүү Конституцияда, тил мыйзамында баса көрсөтүлгөн. Ушул боюнча мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен биргеликте атайын өзүнүн токтомун чыгарган. Ушул жылдын аягына чейин, ушул бул жыл эмес, эми дайыма боло беришин нерсе, бирок ушул жылы аябай көп иш-чаралар өткөрүлүүдө, өзгөчө басымды биз ушул санаа ириктештирүүгө басым жасап атабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билип атасыздар, байкап атасыздар, жасалма интеллект күндөн күнгө өнүгүп атат. Керек болсо бизге ар бир тармагыбызда ошол жасалма интеллект же болбосо кибернетика келип кошулганга аз эле калды. Биз ошол жасалма интеллект кыргыз тилинде сүйлөй алабы? Же биз аларга англисче, же казакча, же орусча, башка тилде сүйлөйбүзбү? Биздин кыргыз тилибиз ошо кибернетика доорунда ишке жарайбы, жарабайбы деген маселе алдыбызда турат. Буга чейин биз сиздер менен мамлекеттик тилде эмнеге сүйлөбөйсүң, мамлекеттик тилде жаза албайсың деп келсек, азыркы учурда биздин эң негизги маанини бере турган нерсе, маселе бул жасалма интеллектти кыргызчалоо болуп атат. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин палаталары кабыл алган мыйзамдар мамлекеттик тилде жана расмий тилдерде жарыяланат. Иш кагаздары, сот иштери мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Ал эми заман талабына ылайык эне тилибиздин санариптештирүү процессиндеги орду өзгөчө белгиленет. Анткени илим техника өнүккөн учурдагы биздин тилибиздин санариптештирүүдөгү ролу биздин элибиз үчүн негизги орунда турмакчы. Ош жергебизде, Ош шаарыбыздын төрүндө жайгашкан эң куттуу билимдин уясы, кенчи куттуу Ош технологиялык университетинде ушул иш-чаранын өтүп жатканы өзүңүздөргө маалым болгондой, кечээ 22 апрелде Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович келип, түштүктө ушул санариптештирүү Кыргызстанды өнүктүрүүдөгү чоң форумдун алкагында өтүп жаткандыгы менен баалуу десем жаңылышпаймын. Анда эмесе биз бүгүнкү иш-чарабызга ийгиликтерди каалайлы. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил, кыргыз тили бардык мекеме ишканаларында, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарында, илимде, мамлекеттик өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана жеке менчик тармактарында, жыйындарда, транспортто, соода-саттык, саламаттыкты сактоо, тейлөө ишканаларында колдонулат. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Аны өнүктүрүү, сактоо кайсы улутка тиешелүү болгон болсо, ошол улуттун улут катары эң негизги ыйык жана келечек муундарга өнүккөн улуттук тилди өткөрүп берүү милдети болуп саналат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тил саясатын өркүндөтүү боюнча кийинки күндөрдө кызыктар адамдар бар экенине биз ынанып турабыз. Ошондуктан бул нерсе бизди кубандырат. Албетте, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, мамлекеттик тил биздин атайын мыйзамда кабыл алынгандыктан бүгүнкү күндө мамлекеттик тил иш кагаздарын жүргүзүлүшү, мамлекеттик тилдин тилде маалыматтардын, көрүнө жарнактардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү, ал эми мамлекеттик тилди сактоо жана коргоо атайын мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошондуктан бардыгыбыз ушул мыйзамды туу тутуп, ушул мыйзамдын алкагында мамлекеттик тилди туу тутуп, өркүндөтүп, ага ар бирибиз салым кошобуз деген үмүттөмүн. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 30 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бүгүнкү күндө тилибиз заман талабына ылайык өнүгүп, өсүп, дүйнө жүзүндө улуттук деңгээлдеги эң чоң белгини алып жүрөт. Улуттук тилибиздин өнүгүшүнө салым кошууда эң мыкты долбоордун аткаруучуларына Ош шаардык мэриясы тарабынан баалуу белектер жана ардак грамоталар тапшырылды. Мамлекеттик тилди санариптештирүүгө багытталган эң мыкты долбоор сынагынын төмөндөгү жеңүүчүлөрү Ош шаардык мэриясынын 1-2, 3 даражадагы диплому жана
тиешелүү негизде материалдык колдоолор көрсөтүлсүн. Жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын арасында Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин ага окутуучусу Кочконбаева Буажар Осмоналиевна биринчи орунду ээлегендиги үчүн атайын диплом жана 5000 сом өлчөмүндөгү акы сыйлык менен сыйланат. Мына ошондой эле сыйлык менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңы ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Ушул майрамда турлай мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар болуп турат. Илим жаатында дагы мен ушу толук кошулат элем. Эгерде биз өзүбүздүн тилибизди биз сактабасак, биз асырабасак, биз алдыга жылдырбасак, дүйнөдө мамлекет болуп жүргөнүбүздөн кийин сөзсүз түрдө муну туура түшүнүш керек. Жанагы орусча, кыргызча сүйлөп дегенде мындай болгондор, мен чындап айталы, тилдин тазалыгы керек. Анан ушу канча жылдан бери эле айтып атабыз, кыргыз тилин өнүктүрүш керек, башка кылыш керек деп, бирок мындай баягы орус мектебиндегилерге кыргызча үйрөтөбүз дегенде эле деңгээлге барып калды экөө бири-бирине. Бирок мына азыр ошол багытта дагы мен ыраазы болуп отурам. Мамлекеттик тил дегенден кийин ошол тилди кызмат даражасында, бийлик даражасында, эл аралык даражада жана элдердин ортосундагы мамиле маселесинде колдоно турган атайын терминдер, сөз айкаштар, сүйлөмдөрдү үйрөтүү зарыл. Мына ушуларды эске алып, ошонун негизинде иш алып баруу керек. Бул багытта санариптештирүү процессиндеги аткарылып жаткан иштер биздин университеттин ишмердүүлүгүнө тыгыз байланыштуу иш-аракет болуп саналат. Ош технология университетинин бүгүнкү конференциянын темалары да абдан сонун актуалдуу коюлуптур. Себебинде Ош технология университетине ушул окутулуп аткан программа дагы ылайыктуу деп ойлойм. Мына кече президент айткандай, ошол санариптештүү жылына Ош технология университетинин жамаатына өлкө, ушул область муктаж. Себебинде сиздерде бүт технология адистиктеги мыкты ага эжекелерибиз, илимпоздорубуз бар. Мына ошол жерлерде атайын барып, ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, мен ойлойм, Ош технология университетиндагы коомубузга, элибизге болгон чоң жардам болот. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ушул бүгүнкү конференцияда студенттердин мыкты макалалары болушуна мен тилектешмин. Кыргызстан көп улуттуу өлкө, учурда жалпы статистикалык маалыматтарга ылайык 120 улуттун өкүлдөрү жашайт. Биздин мамлекеттин негизги мыйзамдарына ылайык кайсы гана улуттун өкүлдөрү болбосун, кыргыз тилин үйрөнүүсү талапка ылайык болуп саналат. Бул максатта бардык орто мектептерде, жогорку жана окуу жайларында кыргыз тили окутулат. Андан сырткары бардык иш-кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мен ошондой чоң майрам өткөзүлөт экен дегенде кандай теманы алсам экен? Эми мамлекеттик тил болуп атат, 30 жылдык болуп атат деп туруп өзүм өзбек улуттун өкүлүмүн. Ошон үчүн 89-жылда мамлекеттик тил кабыл алганда, мыйзам кабыл алганда али белгилеп кетишти биздин баяндамачыларыбыз. Кандай кыйынчылыктар болгон? Ошол кыйынчылыктарга бир аз токтолуп кеттик. Себеби биздин Кыргызстанда улуттар аябай көп. Азыр статистиканы алсаңыздар 120 улут өкүлү бар деп атат. Анан ошондой улут көп биздин чакан мамлекетибизде мамлекеттик тил кантип изилдөөгө алынып атат. Анын баардык мыйзам туура аткарылып атабы? Ага бөтөн тилдеги мектептер кандай карайт? Студенттердин жана жаш илимпоздордун 2-чи аймактык олимпиадасында кыргыз элинин улуттук оюндарын изилдеп, анын тарыхтагы орду, адам баласынын жашоосундагы орду тийгизген таасирлери тууралуу доклад жасаган студенттер дагы болду. Кыргыз элинин оюндарынын бири болгон орду оюнунун эрежелери адамдарды тактыкка, шамдагайлыкка, эр жүрөктүүлүккө тарбиялаган. Баланы тарбиялоодо кыргыз оюндарынын ар бири чоң ролду ойношкон. Бирок ошол улуттук оюндардын унутулуп бара жатышы, бүгүнкү күндөгү тарбиядагы маанисин жоготушу, ата-энелердин улуттук баалуулуктарга көңүл бурбашы сыяктуу маселелер бар. Бүгүнкү студенттердин илимий көз караштарында улуттук оюндардын эл арасында өз ордун жоготуп баратышынын себептери изилденди. Бизге өзүбүзгө тарбия карайт да, илгертен ата-бабаларыбыз бизди ошол оюнду ойногонго үйрөтсө, биз ошого кызыкмакпыз. Бирок азыр ата-энеңиз болсо телефон чукулап отурса, жашыбыздан үйрөтүп койтат. Мына телефон кармап тур деп.
кармап турганда ошо Европадан келген көбүнчө программа оюндарды ойноп биз өзүбүздүн кыргыз салттык оюндарыбызды унутуп жана андай немелер көңүл бурбай калдык. Az көбүнчөсүндө келип көбүнчө оюндар ойнолбой калган, бир улак тартыш, 5 ошол эле ойнолбосо калгандар. Озон кычкылтектин аллотропикалык формасы, озон грекчеден жыттуу дегенди түшүндүрөт. Озон 1840-жылы Шенбейн Кристиан Фридрих тарабынан ачылган. Ал эми озон катмары космостон чыккан түрдүү организмдер үчүн өлүмгө тете ультра көгүмчүл түздөгү нурданууларды жутуп алуучу, уюлдардагы жер үстүнөн 7-8 чакырым, экватордогу жер үстүнөн 17-18 чакырым бийиктигиндеги аба чөйрөсүнүн озон молекулаларынын жогорку жыштыгына ээ катмары. Жыл сайын адамзаттын жашоосунда глобалдуу маселеге айланып бара жаткан озон катмарындагы жылчыкчалардын пайда болушу, анын жер бетиндеги жашоого тийгизген терс таасирлери, алардан коргонуу тууралуу биздин жаш илимпоздор өздөрүнүн ойлорун ортого салып, зыяндан коргоочу аппараттарын көргөзүштү. Fabrikalardan çıkan tütündür, bu bizim ekologiyamızga öte ters taasir тийгизеткен. Ошол экологияда фабрика заводдордон чыккан тütüндарды аба тазалоочу прибор менен тазаласак болот. Азыркы ошо завод фабрикалардан чыккан tütündөр, газдар жана башка улуу заттар бул озон катмарынын жугарышына дагы терс таасир тийгизет. Архитектура бул курулуштарды долбоорлоо, имараттарды куруу жана кооздоо өнөрү. Байыркы замандан тартып эле адамдар архитектура менен алектенишкен, көркөм чыгармага тете келген храмдарды, сарайларды, чептерди шаарларда курушкан. Грек жана латын тилинде архитектура сөзү бирдей мааниге ээ. Архит жогорку тектон курулуш, архитектор жогорку негизги куруучу. Бүгүнкү конференциянын катышуучулары жаш илимпоздор өздөрүнүн имараттарды куруудагы дизайнерлик жөндөм менен курула турган имараттардын долбоорлорун көрсөтүштү. Bir композиция жасап чыгаруу болду. Мен бул композицияда динамика, статика жана аксонометрияны колдонуп, баарын чогултуп, айкалыштырып, bir композиция чыгардым, жасадым. Бул жерде максаты баардык мен атап кеткен нерселер, атап кеткен композициялык элементтер менен айгалышты bir композицияны жасоого мүмкүн экен деген максатым ошол болгон. Тарых адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим. Коом тарыхы, жер, жаратылыш тарыхынын бир бөлүгү жана уландысы. Коомдун тарыхы жер жүзүндө адамдын пайда болушунан башталат. Коом менен жаратылыштагы өнүгүүнүн ар кандай жүрүмү. Ал эми кыргыз элинин тарыхы көптөгөн кылымдарды камтып, кыргыз эли тарыхта аты эң эрте жолуккан элдердин катарын толуктайт. Кыргыз элинин тарыхын изилдөөгө кызыккан жаш илим изилдөөчүлөр өз докладдары менен конференцияга катышышты. Алдағанша мындай биигирээк турган. Ошондой эле бул айкашта бул орду 9 жоготуу болот деп ойлоп, ал өзүнүн жокерлерин кайра артка тарткан. Бул чечимин Малахан өзүнүн бул когон ханына чыккынчы болот деп эсептеп, чыккынчы катары кабыл алып, аны өлүм жазасына тартууга жашууну бүтүм чыгарат. Электр тогу электр зарядталган бөлүкчөлөрдүн же макроскопиялык нерселердин багытталган иреттүү кыймалы. Электр тогунун багыты катары шарттуу түрдө оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймыл багыты аныкталган. Электр тогунун чени, ток күчү жана ток тыгыздыгы, ток күчү, скалярдык чоңдук, ток тыгыздыгы, вектордук чоңдук. Булардын баардыгы өзүнүн энергетика багытындагы илимий иши менен келген жаш илимпоздун докладында айтылды. Кетчү нерсе бул биогаздын сырьосун күнүнө болсо дагы аралаштырып туруш керек. Ал сөзсүз түрдө болуш керек, себеби дегенде тынымсыз газ алыш үчүн канча 24 суткада болсо 24 суткада 8 сааттын ичинде аралаштырып турулса, бул өтө жакшы газ бөлүп чыкканга шарт түзүп берет. Дагы бир айта турган нерсе, бул температурасын сакташ керек, 70 градуска чейин көтөрүлсө болот, бирок ошо 70 градустан ашса ошол организмдер. Студенттердин аймактык илимий конференциясы жыл сайын салтка айланып, ар жылы апрель айында өткөрүлөт. Бул жылы мурдагы жылдарга салыштырмалуу келип түшкөн илимий докладдардын саны дагы көп болду. Жалпысынан 800-гө жакын докладдар окулду. Андан сырткары бул жылдын өзгөчөлүгү катары мамлекеттик тилдин 30 жылдыгынын алкагында дагы көңүл кубантарлык көп иштер аткарылып, ар бир жазылган илимий баяндамаларда 2019-жыл аймакты өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына жана мамлекеттик тилге байланышкан өзгөчө учурлар белгиленип жатты. Раз биз
мына Ош технологиялык университетинде жылда ушул салт болуп калды. Апрель айында ошо жаш илимпоздорубуз, студенттерибиз дайыма ушу илимий докладдар менен ар кыл темада, ар бир багыттарда өзүнүн жакшы докладдары менен чыгып өзүн көрсөтүп атат. Быйылкы жылына өзгөчө болуп ушу мамлекеттик тил кошулду. Мен ойлойм, бул мамлекеттик тилге дагы ушу өкмөтүбүз тарабынан, президентибиздин тарабынан дагы чоң көңүл болуп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү мына пленардык докладда окулган темада багыттагы докладдар дагы мыкты, жакшы докладдар болду. Студенттердин жана жаш илимпоздордун 2-нчи аймактык конференциясы 2 күнгө созулуп өз кезегинде ийгиликтүү жыйынтыкталды. Эң мыкты деп табылган илимий баяндамалар, долбоорлор тиешелүү адистер тарабынан бааланып, байгелүү орундарды ээлеген жаш илимпоздор баалуу белектер жана ардак грамоталар, дипломдор менен сыйланышты. Сиздер менен жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын дал ушул мүнөттөрүндө амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.